Маданий мурастын сактоочусу Перизат айым ишкердигин улуттук баалуулуктарга байлаган. Кыргыздын каада салттарынын бири болгон кызга сеп берүүдөгү буюмдардан тартып, айымдардын сулуулугун айгинелеп турган саркеч кийимдерге чейин этно үлгүдө даярдайт. Бирден бир максатыбыз бул аялдарды мындай өзгөчөлөнтүп кийимкибиз келет да. Себеби көп эле аялдар өзгөчөлөнүп, мындай элден башкача болуп кийингенди жакшы көрөт эмеспи? Анан биз ошону мындай бир максатыбыз кылып кое алганбыз. Бул тескерисинче биздин жумушубузга аябай татаалыктарды алып келет. Себеби деген биз маселен бир дизайнды чыгарып тургандан ошону көп кылып чыгарбайбыз да. Бир тойдо кээ бир келиндер айтып калат да, же кыздар тойго барсак мендей көйнөктөн бешөө кийип жүрүптүр деп, биз антибиз келбейт. Биз ошо ар бир айым өзгөчөлөнүп турганын каалайбыз. Ар бир айымга башкача бир образ тартуулаганга аракет кылабыз. Анан бул жана татаал деп атканым себеби ошол ар бир кийимге лекала жасайбыз. Ар бир кийимдин саймаларын өзгөчө кылабыз. Тиккен кийимдерин моданын ажырагыс бөлүгүнө айлантып, жаңы стиль берген. Эзелки колдонулган саймалар менен улуттук кийимдерге этникалык көрк берет. Бул борбордо заманбап үлгүдөгү нукура кыргыз колоритиндеги азыркы модага ылайык бир топ кийимдер тигилет экен. Алардын ичинде мына сиздер көрүп тургандай үлпөт көйнөгү сыяктуу спорт, күнүмдүк кийилүүчү жана кечеге кийилүүчү бир катар кийимдер бар. Кардарлардан буйрутма алып, алардын табитине жараша даярдашат. Мода деселе адамдар окшош, бирдей кийинбеши керек. Ар бир адам өзүнчө жана өзгөчө дейт дизайнер. Мода деп бардык адам бир окшош кийинүү бул туура эмес деп эсептейм. Ар бир адам өзүнүн баягы иштеген ишине же күнүмдүк жашоосуна өзүнүн шартына ылайыктуу кийсе, ошол мода да. Мода деп бардык адам бир демеде аны кубалап кийген дагы туура эмес деп ойлойм. Ал эми кыздын себин даярдоочу ишканада журкан төшөктөрдүн түрлөрү жасалат. Учурда сатылып жаткан журкандардан айырмаланып, меринос коюнунун жүнүнөн жасалган төшөктөрдү тигишет. Бул ошо меринос коюнунун жүнүнөн жасалган журканын ичи биз баягы кардарларга көрсөтүү үчүн атайын даярдап койгонбуз. Эң пайдалуу журкандар десем болот. Буну билгендер көп экен, көптөр эле. Деги эле мурда биздин ата бабаларыбыз меринос коюнун жүнүн кеңири колдонуп келишкен да. Билесиздер, кийимдерге деле алаги, шырдак кийин гана бир убакта бул колдонулбай калган да, иштетилбей калган. Анан мен азыр баягы статистикадан өзүм деле изилдеп, көбүнчө эле Кытай алып кетет экен да, ошо меринос жүндөрүбүздүчү. Анан мен баягы айтып атпаймынбы, патриот катары эмне үчүн өзүбүз эметпейбиз деп. Ишкер айымдын башка мамлекеттерге да кыргыз буюмдарын, кийимдерин таанытып, экспортко чыгарсам деген тилеги бар. Чет өлкөдөгү кыргыздар да этно стилге кызыгып жаткандыгын белгиледи. Клара Кудайбергенова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.